Көк салкын тасмасында достукка берилип кызга айланган мырзанын жана да сүйөмдөчү киносунда чыныгы кыргыз жигитинин образын чагылдырган Бакыт Тынайбеков бүгүн биздин маектешибиз. Чыгармачылык жааттагы суроолорго жооп берүү мен үчүн кыйынчылыктарды деле жаратпайт, а бирок жеке жашоомо, үй бүлөмө тиешелүү суроолор мени ойлондурат деген актер кеп нугун балалыгынан баштады. Ал Нарын шаарында 1990-жылдын 27-июнь күнү жарык дүйнөгө келген. Сейилбактарды аралай басып ойноп жаткан мотурайган бөбөктөрдү көргөндө дароо эле балалыгы көз алдына тартыларын айтат. 5 бир тууган болом. Эң улуусу, эң сулуусу болом үйдүн. Менден кийин 4 карындашым бар. Мен үйдүн эң эркеси жана жекеси дегендей жалгыз эркекмин үйдө. Жаштык кезде, балалык кезде эми үйдөгүлөрдүн, кошуналардын айтуусу менен аябай шок жигит болчу экенмин. Бирөөнүн терезесин сындырып аласың, бирөөнүн бирдемке кылып чаап аласың. Анан аягында эми токмок жебейинче сен эми бүт эле балдар немесин аягын алып калат да. Эми көп уруш жеген күндөр болгон, көп нерселер болгон да. Мен азыр кошуналарыма жолугуп калсам, көбүнчөсү айтып калат. Сен жанагы морякский бир кепкам бар болчу экен. Ошону кийип алып, анан китайская ниндзя деп өзүмдүн атым ушундай болчу экен да, кличкам. Анан биз мисалы кичинекей кезибизде азыркы жаштар, мисалы биздин балдарыбыз мынтип мындай ойноп атышат оюнзоктордо. Бизде ал кезде андай жок болчу. Мамам садикте иштегенине байланыштуу мен ошо садикте эле ойночумун. Кош келиңиздер деген садик бар болчу биз жакта. Ошол жакта ойночумун. Көп убактым ошол жакта өтүп десем болот. Кичинесинен бери баштыгы ашыкташып турган Бакыт мектепке барганда гана шоктугунан арылып, чыгармачылыкка болгон кызыгуусу күч алган. Чыгармачылык жаатта билими жок болсо да, чымыным бар болчу дейт актер. Окуп жүргөн кезде школьный лигаларда ойночумун, КВН. Өзүм командам бар болчу. Анан ошондо Нарынский вариант деген команда ошо Нардын атынан бияка Масковдун Акопяндын КВНине чыгып жүрчү да. Ошол жерден отбор болуп мен тандашкан Нарынский вариант. Ошон бияка келип КВНге чыктым бир жолу. Андан кийин 11-дү бүтүп тияк-бияк болуп бияка келгенде тамашоо ачылып калды, как раз тамашоо 2-нчи сезонуна ошо Нарынский вариант саяктар болуп келип калдык. Маршруткада болгон окуя. Ошолордун Кама таалар көлгө кетип калып, үчөөбүз эле чыккан калдык го. Буюрса эмеге жетсек. Маски. Опа! Уру. Жаман Нарын окшойсуң я. Ушу мен кат кеттим, могу жерде сотка болот деп, Чылың. Туу, көрү. Алло. Анан саяктар командасы менен ойноп, антип жүрүп, 2-нчи сезон тамашоо лигасынын 2-нчи сезон чемпиону болдук. Андан кийин ошо көк салкынды ошолор өзүбүз эле ошо сценарий ошо көк салкынды саяктар жазышты деп калат, саяктын киносу болуп калат. Жазып эле ошол жерден давай кино тартабыз, мындай болот, жакшы идея келип атат, ушундай деп сунуш келген. Анан сунушту кабыл алып эле ошойдон кино жакына кирип кеттик. Күлкү менен кошо кино жаатын ири шаркак эриштип келген актер тасмага тартылууда татаалдыктар көп экендигин айтат. Тамашоодон элдим азыр сразу канча миң киши турса ошончо жүзүн көрөсүң. Ошончо кишинин алдында жүзүн эметесиң, анан кичинекей кенедей образдар жаратасың. 5 секунддук, может, ашып кетсе 1 минуттук образ жаратасың. А кино болсо сен камерага ойнойсуң. Плюс ошол жерден сен болушунча образды беришиң керек. Элдер деген экрандан отуруп сен көрүп түшүнүш керек да. Мындай болуп сен ыйлатсаң, алар кошо ыйлагандай кылыш керек. Сен урсаң, алар кошо ургандай кылып. Ошон үчүн кино менен тамашооду тамашоо эмес, жеке эле сахна жумушун салыштырганда болбой калат. Мен сени сагынам. Алтышкан. Албетте бири-бирибизди сагынабыз да. Мен сага жазып турам, макулбу? Мен сени жакшы көрөм да, сен менин эң жакшы курбумсуң. Давай жакшы жүрө. Макулбу? Эркинди тарынтпа. Мен сени сүйөм. Бакыт! Бартами! Ал жерден бизде чолпон деген эжебиз бар болчу. Ошол боёп, иштин баарын ошо кылып аткан, кийимдин баарын ошо тандаган. Анан ал эжебиз постоянно айтып жүрчү, Бакыт, сен колуңду мындай кылып жүр, анан
сен мындай кызча кино бүтүп бассаң бакыт сен колуң мындай кыл деп ал эже ошол эже өзгөчө мындай кыз жакта ошол калып атты. Ошо айтып коюп атты. Мындай кыл, мындай кылсаң мындай болот деп. Кинону мен сценарийин билчү эмесмин, Көк салкындын. Сценарий турду, бирок окугум келген эмес да. Ушуну эптеп образын, каждый күндүкүн образын аткарып туруп, мен премьера күнү өзүмө сюрприз кылайын дедим да. Анан премьера күнү болду. Мен билбейм азыр кандай болот, кандай кайсы болот экенчи. Отурабыз, анан кино башталды, баягы эркек болуп атам. Анан кийин уже кызга айлангандан кийин уже мынтип неме манастын немесиндечи, ылдыйга кирип кеткем да немегечи. Уялып отурдум кечке, тиги образды тиякта элдер жарылып атат, күлүп атышат, мен отурам мынтип коюп, блин, азыр кантип чыгам депчи. Анткенден кино бүттү. Бүткөндөн кийин элдин баары мойтуп, аябай кол чаап, кыйкырык сүрөн болду. Анан өзүмдө кичине дух пайда болуп кетти да. Мынтип эки жак карап өйдө турсам эле бир кыз келип, кол эметип сүрөткө түшүп кетти. Анан что-то не то дедим. Жылдызыңыз жана Жок, анан что-то элдердин немелери башка да. Баягы шылдыңдап мындай уялат экенмин десем, бирок наоборот баары тең духум көтөрүп кетти. Андан кийин эле мен терс айткан эч ким болгон жок. Жаман жак айткан эч ким болгон жок. Сен эмнеге тартылдың сен деп мен бастырткан эч ким болгон жок. Ата-энеңиз кандай карады? Ата-энем деле мындай жакшы эле карады окшойт. Мен андай делерди көп айна атаман көп сүйлөшөм да. Бакыт Тонайбеков сүйөмдөчү тасмасында жараткан Адылдын образы табитине жакын экендигин белгилейт. Сен чыгып турасың? Тетин качып баратканын карасаң, токто! Жакшы ойлонуп көрсөң, ошо Адылдын образы мен ушу жашоомдо чыныгы сыяктуу окшошуп кетет да. Көп ситуацияларда болуп кеткен. Кино тартылып ойлойсуң, азыр монтип керсесиң, тиги кызгамы өтесиң дегенде ойлоп, мен эле жазып койгонму деп ойлоп кетесиң да. Анан мындай карасаң, чын эле ошондой. Тиги Адыл дагы ошондой аякта чыныгы кыргыздын сүйүүсүн билдирген, кыргыздардын сүйүүсүн. Мисалы, орустар сүйүшсө, анан сени сүйөм деп мындай гүл-пүл берип аябай кыз жагып калса артынан чыгып калышат эмеспи. Биздикинде болсо бала канча сүйүп турса дагы аны билгиспеген аракет кылып жүрө берет да. Жогорудагы тасма тууралуу күлүп жайнап айтып жатканы менен төмөндөгү окуя эске түшкөндө маанайсыз боло түшөт. Сүйөмдөгүчүдө эң жүрөгүмө калчу десем болот, аябай неме эткен кино болду десем, айтсам жаңылышпайм да. Съемкага бардык, съемкадан барып уже 10 күндөй съемка болгондон кийин тилекке каршы тайным кайтыш болуп кетти. Ошонусу менин жүрөккө так калды деп ойлойм да. Ошо сөмдечи деген деле мындай бирдемке болуп кетем баягы. Ошо съемка болуп атканда ошону угуштум, ага кабар. Анан ошо кегетиден эле дальше көлгө кетип, тайнымды коюп, антип кайра келдик. Сүйүү деп коет, сүйүү ойду жеп коет эмеспи. Каарманым да учурда жүрөгүнүн ээсин таап сүйүүгө мас болуп турганын айтат. Кудай буйрса кийинки жылы сүйүктүмдү ата-энемдин алдына жетелеп барсамбы деп ойлонуп жаткан кези. Баягы көрөк окуум татынакай бүтүп, жумушка кирип туруп, уже эмки жылы ушул маалда күзгүгө уже буйрса эне атамды аман болсо, баары аманчылыкта болсо сүйүнтөм деп эркекче сөзүмдү коюм. Менин кызым Таластын кулуну болот, кулунишкасы болот. Өзү Таластан болот, ошо Каракол айылынан болот. Сүйлөшкөнүбүзгө эң рекорд койду десем болот. Ушу 1 ай, 1 жыл, 1 ай, 2 ай болуп калды. Көп досторум, көп нерсе, көп немелерим, тааныштарым көрүп жүргөн, билип жүргөнүм бар айтып жүрөт. Сага ушул эле кыз түтөт деп элечи. Аты ким? Аты Исена. Оюм мен кара чач кыздар жакшы көрчүмүн. Көзү бүтүк болсо деле бакыракайын жакшы көрчүмүн. Анан мен чын аябай эле түшүнгөн кыз керек болчу. Бул азыркы сүйлөшүп жаткан кызым чын деле ошондой, аябай карындаштарым жакшы көрөт, карындаштарым да аны жакшы көрүшөт. Мындай карасаң, уже убакыт келиптир дейсиң, ойлоп койдум, убакыт келиптир. Уже башкача ойлонуш керек, кайда клубтарды ташташ керек эле. Кичине мындай шулууңураак болчумун да. Бирөө таанышса таанышып коюп, телефон чалса сүйлөшүп жолугуп коюп дегендейчи. Азыр менин андай азыр убакытта болуп атабы, же кандай болуп атат, бирок вообще жок калды да.
кызым экөөбүз көп урушабыз. Ушундай жөнүндө экөөбүз турсак эле бирөө чалып калат. Кандайсың деп анан эми жакшы десең эми таанышып алалы деп да айтпайт. Громкийди кое калат жанталар. Коюп калса анан айтат. Кандайсың, бакыт жакшысың деп. Жакшы ким бул? Тааныбай калдым менчи деп анан ушундай ызычы көп болот да биздечи. Чын негизи чын эле тааныбай турсаң эми тиги кызын карасаң сени жаман көзүң карайт. Чыгармачылык сырттан жалтырак, ичинен калтырак чөйрө деген кеп бар. Бакыт мырза да чыгармачылыктан бир гана ырахат албастан чарчап каларын айтат. Мындан улам актер эс алууга чоң маани берет. Бош убагыбызда мергенчиликке чыгабыз. Мергенчилик эмнеге чыгасың дегенде биз көбүнчө шакалдарга чыгабыз. Шакал, коёондорго чыгабыз. Дагы мен бар эле жашап өтүш керек, балыкка чыккан жакшы көрөм. Балыксыз эми балыкка чыгып суунун жайына эс аласың дейт эмеспи? Ал охотанын дагы балыктын дагы өзүнүн азарты бар. Кээ бирлер немесе тамеки чеккен сыяктуу да. Тамеки чеккен киши миктеп тура албайт го. Ошол сыяктуу эле бул ай сайын мындай требовать этип турат да. Анан эми клуб дегендерге деле барам, көп ага деле кызыгам. Ага деле мурун эс алган жакшы көрчүмүн. Биринчи курс, экинчи курстарда мындай клубка барып, бийлеп, өзүм бийлегенди жакшы көрөм. Чынын айтканда бий жака мындай жакшы шыгым бар десем болот. Бийлегенди сүйгөн актер мырза кайсы жерде бийге ылайыктуу музыка чыкпасын, уялбастан бийлеп каларын кошумчалады. Эки гана тасмада роль аткарса да жараткан образдары элдин көңүлүнө жагып купулуна толгону Бакыт Тынайбековдун чымыны бар актер экендигинен кабар берет. Каарманыбыз учурда Бакыт деген тасманын үстүнөн иштеп жаткан кези. Демек, жакын арада Бакыт Тынайбековдун жаңы ишине күбө болот экенбиз.